эмнеге жашоодо биздин бизнесте деги эле көпчүлүк тармактарда дайым ийгиликтүүлөр бар жана ийгиликсиздер бар. Булар эмнеден болот? Бир окуяны айтып берейин. Мен окуучулардын бири, бизнес партнерлордун бири жаңы эле баштап үйрөнүп аткан, анын айлыгы аябай төмөн болгондуктан ошол мен жакшы киреше тапсам, мен седе жашасам, чет элге саякаттарга чыксам деп кыял жоругу менен өзүнүн арзуу тилеги менен келген да. Ушул бизнестин жардамы менен мен көтөрүлүп алсам болот экен деп. Өзүнүн айлыгы аябай төмөн болчу, мамлекеттик кызматта иштеген. Анан кардарларды табыштырып өтөм, минтип тапсаңыз болот, минтип тапсаңыз болот деп үйрөтөм, көрсөтөм, өзүм колум менен, оозум менен көрсөтүп берем да. Минтип табасыз, минтип сүйлөшөсүз, минтип жооп бересиз деп көрсөтүп берем. Бир ондогон чакты жолдорду көрсөттүм, бирин да жасаган жок. Ар жума башка шаарда болчу, ал убакта онлайн күчтөнүү керек болчу, бетме бет жолугушу керек болчу. Анан бетме бет барып ошол шаарга барып үйрөтөм, көрсөтүп келем, анан кийин эч нерсе жасабайт. Бир жумадан сурайм, кандай болду, жасай баштадыңызбы? Арызданат. Мындай кылдым, андай болду, анан тигин болбой атат, анан мындай болбой атат деп арызданат. Андан кийин кайра барам бир жумадан барып үйрөтөм, анан акыры айттым, эже, мен сизге аябай көп жолу келдим. Мен үйрөткөн ыкмалардын бирин да жасаган жоксуз. Только арызданганыңыз, налыганыңыз. Өзүңүз аракет кылбайсыз, бирок налый берет экенсиз, эч нерсе жасабайт экенсиз көрсөтүп берсе. Келиңиз бирге жасайлы десе, менин көзүмчө жасайт экенсиз, мен жокто жасабайт экенсиз. Мен үчүн иштегенде мамиле кылат экенсиз, өзүңүздүн бизнесиңизге. Ошон үчүн мен мындай да, мен өзүм жашаган шаарда мен көптөгөн адамдарды үйрөтүп атам. Аларга мен келип, убакыт кетирип, атайын жол кире кетирип, ошончо жол жүрүп келбесем дагы бир көрсөткөндө жасап, сизден да жаш кыздар ийгиликтер жаратып атат. Сиз эле наалый берет экенсиз. Анда мындай кылайлы, мен сизге акыркы жолу бир шанс берейин, бир ыкманы да көрсөтөйүн. Акыркы бир ыкма калды. Негизинен ушул мен көрсөткөн ондогон ыкмалардын бирөөнү тандап алып жасасаңыз болмок эле. Мен сизге ушуну көрсөтүп берейин, эми жасасаңыз жасадыңыз, жасабасаңыз бул бизнести токтотобуз, жабабыз. Мен эч кимге сизди айтпайм. Мындай кылды, тигиндей кыл деп арызданбайм, жамандабайм. Жасап көрдү, ага туура келбеди окшойт деп коем, болду. Кимдир бир сураса тааныштардан ошол эле деп алгачкы кардарлар бар болчу да, ошого ошентем. Бул бизнести токтотобуз, эмне жардам керек болсо, эмне поддержка керек болсо айтасыз, мен сизге поддержка кылам бул бизнести токтотуш үчүн. Же жасайсыз деп туруп анан кийин жубайым алып келдим бир жолу. Мастер-класс деген ыкманы көрсөттүк, дегустация деген ыкманы көрсөттүк. Мына кардарларга мынтип дегустация кылып көрсөтсөңөр, соода көбөйөт деп үйрөттүк, көрсөттүк. Анан кийин бир жумадан эмне болдуңуз, кана эмне кылдыңыз, эмне жардам керекпи, жаптыңызбы же жасадыңызбы десем, ой, мен убактым болбой атат, мен эртеден кечке ушул дегустация менен иштеп атам, кардарларыман бошобой атам. Аябай көп адам кардар болгусу келип, аябай көп адам продукцияларды сурап атышат, соода сонун көтөрүлүп атат. Мен эми түшүндүм, жасасаң эле болот экен, жасабай эле жүрө берген экен деп жооп берген. Кийин ошол эжем 50-60 миң кирешелерге чыгып, алгачкы жолу Анталияга саякатка да барып келди. Көптөгөн жерлерге, Стамбулга барып бизнес курдук, көптөгөн ийгиликтерге жетти да. Ошон үчүн ийгиликтүүлөр көрсөтсөң дароо жасайт, ийгиликсиздер жасабай жүрө берет. Болгону бүгүн азыр жасап башташ керек, ошондо сизде ийгилик болот. Ушул сыяктуу видеолор жакчы болсо, лайк басабыз, катталабыз жана комментарийге ой пикир калтырабыз.